Saat канча болду? Бул саатта карап, сааттын канча болгонун аныктайбыз. Сааттын кичине жебеси саатты көрсөтөт. Ал эми анын чоң жебеси мүнөттү көрсөтөт. Демек, азыркы учурда сааттын кичине жебеси 3-тү көрсөтүп турат. Демек, саат 3. Анын мүнөтүн карайбыз. Мүнөттү көрсөткөн жебе 12-ни көрсөтүп турат. Азыр мүнөт 0-гө барабар. Себеби чоң жебе бул саатты толук айланып 12-ге келгенде ал 1 саатты толуктайт. Жана ар бир сандын аралыгы 5 мүнөттү түшүндүрөт. Эгерде сааттын чоң жебеси 1-ти көрсөтүп турганда 3-төн 5 өттү демекпиз. А бирок азыр 12-ни көрсөтүп тургандыгы үчүн 3:00 деп айтабыз. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. Кайсы саат 1:00 көрсөтүп турат? Туура жоопту танда. Биринчи жоопту карайбыз. Бул жерде сааттын кичине жебеси 1-ти көрсөтүп турат. Анын чоң жебеси 12-ни көрсөтүп турат. Демек, бул жердеги саат 1:00 көрсөтүп турат. Аны тандап алабыз. Кийинки жоопту да карап көрөбүз. Бул жердеги сааттын чоң жебеси дагы, кичине жебеси дагы 12-ни көрсөтүп турат. Демек, бул жердеги саат 12. Биз туура жоопту тандадык. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. Кайсы саат 12:30ду көрсөтүп турат? Туура жоопту танда. Бул жерден алгачкы саатты карайбыз. Сааттын кичине жебеси 12 менен 1-дин ортосун көрсөтүп турат. Демек, саат 12ден өттү, бирок 1 боло элек. Анын мүнөттү көрсөткөн жебесин карайбыз. Чоң жебеси 6-ны көрсөтүп турат. Демек, 6-ны көрсөткөндө канча мүнөт болот? Аны эсептейбиз. 12ден 1-ге чейин 5 мүнөт, 2-ни көрсөткөндө 10 мүнөт, 3-тү көрсөткөндө 15 мүнөт, 4-тү көрсөткөндө 20 мүнөт, 5-ти көрсөткөндө 25, 6-ны көрсөткөндө 30 мүнөт. Демек, бул жердеги саат 12:30 же болбосо 12:30ды көрсөтүп турат. Кийинки жооптогу саатты карайбыз. Анын кичине жебеси 11 менен 12-нин ортосунда турат. Демек, саат 11ден өттү, бирок 12 боло элек. Анын мүнөттү көрсөткөн жебесин карайбыз. Ал дагы 6-ны көрсөтүп турат. Демек, бул жердеги саат 11:30ды көрсөтөт. Анда биз туура жообубузду тандап алдык. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. Саат канча болду? Бул жердеги сааттын кичине жебеси 10 менен 11-дин ортосунда турат. Демек, саат 10дон өттү, 11 боло элек. Бул жерге 10 деп жазып алабыз. Анын мүнөттү көрсөткөн чоң жебесин карайбыз. Чоң жебеси 6-ны көрсөтүп турат. Сааттын чоң жебеси 6-ны көрсөткөндө канча мүнөт болот болчу? Бул жерден эсептеп көрсөк болот. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Демек, 10дон 30 өттү. Же болбосо саат 10:30 деп дагы айтсак болот. Текшерип көрөбүз. Туура.